Рахмат, саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Ишенин фракциясы Өмүрзаков, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Мына бүгүнкү экономикалык абалга карата министрлер кабинет тарабынан антикризистик иш-чара пландар иштелип чыгып, мына бүгүнкү күндө иштерин башташты. Бирок мен айтарым, калктын аярлуу катмары деген түшүнүк бар да. Бул аярлуу катмарга аз камсыз болгон үй бүлө, багар көрөрү жок адамдар киришет да. Мен айтарым, Алмазбек Акынжанович, сиздер жергиликтүү бийликтерге бир тапшырма берсеңиздер. Эми мында аз камсыз болгон үй бүлө, багар көрөрү жок, эми ал тизмелери бар биздин мамлекеттечи. Тиешелүү органдар иштешет, бирок жылдан жылга булардын катарына интеллигенция да кирип кетип атпайбы? Айлык маянасы 10-15 миң сом, бала чакасы 7-8, аларды бага албай кыйналып, аларды кирип кетип атат да. Ушулар тез арада тизмесин алып туруп, бир тапшырма берсеңиздер. Эгерде мына ушул күндөн күнгө азык түлүк кымбаттап атат, мына экономикалык катчылык дагы узарып кетсе, анда ушуга окшогондорго биз жакшы көңүл бурушубуз керек да, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Бул биринчи айта турган сөзүм, абдан жакшы көңүл бурсаңыздар ушуларга. Биздин арабызда абдан көп кыйналып жашаган инсандар көп бүгүнкү күндө. Алар уялып эч жакка кайрылып айтыша албайт. Мен жеңген аным жок депчи. Ал эми биз ошолорду өзүбүз карап, өзүбүз жардам көмөк көрсөтүшүбүз керек. Экинчиси, мына бул эми Россиядан, Украинадан кайтып келип атышат да биздин жердештерибиз. Ошол мезгилде алар башка мамлекеттин жарандыктарын алып алышканда, эми тынч болсо, кырдаал тынчыганы алар кайра ал жакка барып өздөрүнүн ишин, жашоосун улантышат. Бирок бүгүнкү күндө биздин өзүнүн ата бабасы төрөлгөн кайра жерге келип атышат убактылуу. Ушул убактылуу мезгилде сиздер иштеп чыксаңыздар, бир өзүнчө сайт ачасыздарбы, маалымат каражат булактарбы, ошолор келип каяктан жумуш орун таап, кандай бала чакасы убактылуу иштеп багып турса, убактылуу аларга биз иш таап берип турсак, алар каякка кайрылса, биз мамлекет эмне деп аларга кепилдик бере алабыз бүгүнкү күндө алар келсечи. Ошон үчүн сиздер ушуну бир тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берсеңиздер, Алмазбек Акынжанович, иштеп чыгып бир сайткабы, мына жерде жумуш орну бар, бул жакка келип иштесеңер болот деген иштеп чыгыш керек. Өзү негизги мындай мезгилде ушундай сайт ачылат. Мына ушундай биз элибизге жардам көмөк көрсөтүп турушубуз керек. Рахмат, менде ушул.